урматтуу телекөрүүчүлөр. Жакшы элек жарымыбыз дейт туугандар. Мындай жакшы майрамда бири-бирибизге жакшы сөзүбүздү айткан сонун нерсе да. Сөз талашпайды го. Ооба. Жок, баягы көңүл бул гүл. Аны жакшы сөз менен, жакшы мамиле менен суугарып турбасаң, солуп калышы мүмкүн деп атат. Кошулам. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин талкуубуздагы болбойт, элдин пикири да болбойт, бирок куттуктоого эми кезектей беребиз. Келе жаткан 2023-жылда жакын адамдарыңыздарды WhatsApp аркылуу куттуктасаңыздар болот. Ал үчүн бүгүн кызматта Нурдөлөт Копоев болмокчу. WhatsApp аркылуу келген билдирүүлөрдү түз эфирде окуп, музыкалык композицияларды арнап турмакчы. Саат 9-га чейин кабыл алабыз. Анда сөз Нурдөлөт агабызда. Рахмат, дагы жолу кутман таңыңыздар менен экранга жакын келиңиздер. Астанабызда аттап жаңы коён жылы келатат. Ылайым жакшылыктын жылы болуп, ар бирибизге кубаныч тартууласын. Таң эрте биздин WhatsApp номурга да куттуктоо жөнөткөндөр бар. Анда аларды окуп туруп, сонун музыкалык белекти биздин жамаат арнамакчыбыз. Саламатсыздарбы, урматтуу Замана студиясы Талас облусунун Бакайыр айылынын ардактуу жашоочулары. Алтындай болгон атам Тургунбай, алтындай болгон апам Анаржан. Сиздерге салам жолдойм жана келаткан жаңы жылыңыздар менен ак тилден куттуктаймын. Ошондой эле эртең 31 декабрда апам Анаржан 60 жашка толот. Апаке 60 жашыңыз куттуу болсун. Балдарыңыздын сый урматын көрүп, атам экөөңүздөр биздин төрдүн көркү, айылдын алды, элдин башы болуп, сый урматтын үстүндө гана жүрө бериңиздер деп Бектур уулу жөнөткөн экен. Кандай сонун жакшы каалоо тилек. Ошондой эле сонун каалоо тилек Ноокат жергесинен келген экен. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен Нурдөлөт, Чыңгыз, Нургыз бардыңыздарга жакшы тилектерибизди арнайбыз. 45 жыл мурун студенттик күн баштаган курсташтарымды куттуктайм дейт. Курсташтар дейт. Бир көткөрдүк студенттик күндөрдү, бул тагдырга жазып койгон күндөрбү? 40 жыл өтүп биз кайрадан табыштык, кылымдарга насип кылсын, кол кармашып жүргөндү, топту түздүк, байланышып турууга, курсташтар деп атап койдук ушуга, кабарлашып эми дайым турабыз, убадабыз дал ушундай болууда деп Манасов Шарабидин Ноокат жергесинен жөнөкөн экен. Баракелде. Атайын жадагаса WhatsApp группа түскөндөн бери жазып эң сонун. Куттуктоолорун чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жеңем Айсулууну туулган күнү менен куттуктайм, ден соолук каалайм. 31 жаш кут болсун биздин сүйүктүү Айдай сулуу Айсулуу жеңебиз деп атын жазбаган бирөө кайнисиби же кайнсиңдисиби жөнөткөн экен. Биз дагы куттуктайбыз. Сонун каалоо тилектер болду. WhatsApp номурубузга жөнөтүп туруңуздар. Кайрадан бир аздан мен сиздер менен көрүшөм. Ага чейин дал ушул куттуктоо ээлерине Кыргыз Республикасынын эл артисти Арзбек Бедияровдон сонун чыгарма. Açkanda, dal derekleri bür açkanda, kırkırlardan kol bulgalap, kızgaldakları gül açkanda, alğa sürü ümit kana, al onu büyüp jana, var yoğuma hayıl bolup, baramsa bar yoğuma hayıl bolup baramsa
жана дарак жолук салынганда жаным сары самал болуп сага карай агылганда алга сүрөм үмүт кана алолонуп күйүп жанар бар жолума кайын болуп барам сага бар жолума кайын болуп барам сага алга сүрөм үмүт кана алолонуп күйүп жанам бар жолума кайын болуп барам сага бар жолума кайын болуп барам сага бар жолума кайын болуп барам сага жетем сага Бар болуңуз агай, бар болуңуз. Барам сага деп мына келген экенсиз. Куш келдиңиз агай студиябызга. Кыргыз Республикасынын эл артисти, 3 даражадагы Манас орденинин ээси агай. Мен кийиз китебимди алып алайын. Агай сыйлык кут болсун. Кеше көрдүк түз эфирден. Эми көч баш болуп чыгармачылыкта бизге окшогон энелериңизге, уулдарыңызга, кыздарыңызга чыгармачылык жөн эле ата болбой, агайда болуп жүрөсүз. Сезимдер менен бөлүшө элем агай? Жакшы болот. Ушу сезимдер эргип толкуп турат да азырчы. Андан калса ушул таңгамал элге куттук айтып койгула деп ушул замана силер чакырдыңар. Бул жагынан да сүйүнүп турамын. Ошол кечээ күнү бир чоң жыйын болду. Өлкөбүздүн башчысы ошол татыктууларды жылдын жыйынтыктап сыйлыктарды тапшырды. Ошолордун сыйлык алгандардын арасында өзүңөрдүн кабарыңар болгондой мен да болдум. Ошол мага 3 даражадагы Манас орденин тапшырды. Мен алдым. Чоң толкундануу болду. Албетте буга чейинки түйшүк, эмгек, басып өткөн жол деген нерсе ал өтө узак мезгилди талап болгон убакыт болду. Мен чыгармачылыкка келгениме 48 жыл болду. Бул жарым кылым, бир өмүргө жакын убакыт да мындай айтканда. Эми анын ичинде чоң түйшүк болду. Ошолордун жыйынтыгы келип, түйшүктүү мезгилдердин, түйшүктүү күндөрдүн жыйынтыгы ушундай болуп бир жакшы бааланып калса, ошолордун баардыгы бир жуулуп кетет, баардыгы жуулуп кетет да. Дал эми ошондой толкунданып сүйүнүп турган чагым албетте мындай биздин өзүбүздүн өлкөнүн башчысынын, ажообуздун колунан сыйлык алуу бул мен үчүн чоң сыймык болду. Кубанып турам. Менин жакын адамдарым кубанып турушкандыр азыр куттуктап кол чаап. Ошондой сезимдерим ошондой болуп келдим. Бар болуңуз агай. Рахмат, дагы бир жолу куттуктайбыз. Азыр Чыңгыз да айтпадыбы? Сезимдер депчи. Сиз сезимдерге өзгөчө маани берип келген чыгармачылык инсансыз да. Ар бир чыгармаңыздын өзүнчө бир тарыхы, жаралганын себеби жөн эмес, дайым айтып келесиз. Азыр каткарган чыгармаңызда жөнү бар. Антсыңар айтасыз, жакшы чыгарма жаратыш үчүн сүйүү сезимдери керек депчи. Акыркы убакта жараткан эмгектериңиз менен бөлүшсөңүз. Мен ушул өтүп бараткан жылда мен үчүн чыгармачылыктын бир чоң, жанагы айткандай эле өтө бир түйшүктүү күндөр болду. Бирок ар бир жасалган иштин бүт баарысы жакшы жыйынтык алып атты. Себеби мен мааракелүү жылымды белгиледим. Ушул жылдын башында эле Ошто чоң программада концерт бердим. Анан май айында Бишкекке келип концерт бердик дегендей ошол анан жыйынтыгы Жалал Абадта болду. Мен ушул өтүп бараткан жылда сүйүү темасында дагы бир топ ырларды жаздым. Бул билсең болду деген, анан мен деле билсең сүйө алам деген чыгармаларды жаздым. Ошол эле мезгилде өзүмдүн айылыма, туулуп өскөн жериме өскөн айылым деген бир жаңы чыгармамды жаздым. Ушундай чыгармалар болду да. Жемиштүү жыл болду негизиненчи. Анан дагы бир жакшы немеси жыйынтык мен ушул
Жалал Абад кут орногон төрсүңбү деген чыгарма бир областта бир чоң сынак жарыяланып, ошого баягы областтын атрибуттарын кабыл алуу боюнча бир чоң комиссия иштеп, ошол менин ырым областтын уран ыры катарында кабыл алынды. Мына ушул өткөн жылдарда. Болсун агай. Жакшы. Келаткан жыл андан да жеңиштүү жыл болсун агай. Рахмат. Эми сизди көч башы катары, чыгармачыл агай катары үлгү туткан жаштар артыңыздардан өсүп келатат. Илгери бирөө шакиртиң бар экенсе иши кылып артыбыз тынч эмес деп тамашага айткан экен. Ошосуңар сиздин артыңыздан келаткан кыргыздын таланттуу уулу кече сиздер менен чогуу сыйлыктуу болду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти студиябызда Сезбек Искеналиев. Келиңиз Сезбек мырза. Кутман таңыңыз менен. Ассаламу алейкум. Сыйлык куттуу болсун. Рахмат. Саламатсыздарбы? Сезик мырза, эми сиздин кубанычыңыз менен бөлүшүңүз. Өзгөчө социалдык тармактарда сизди куттагандар абдан көп болду. Жамгырдай жаады десек жаңылышпайбыз. Сиз эмес, көрөрмандарыңыз күткөндөй. Максат Кулуев дагы ушул неме сыйлыкты алды, ошол тамашалар мага мынтип атпай. Эми эртең айтпа. Ай, бул сыйлыкты мен күткөн эмесмин деп айтпа дейт. Уктап атсам эле берип калдым. Сондай кутмандуу таң баарыңыздарга мына жаңы жылдын бир күндөн кийин Кудай буйрса жаңы жыл э. Ошо жаңы жылдын астында чоң белек болду. Эми агайларга баягы сыйлык алып бир эки сыйлык алгандай мындай токпейил болуп калат. Өлүм жатат. Мен үчүн чын эле мындай кубанычтуу, аябай кубанычтуу кабар болду. Ошол эми сиздер билесиздер, ошо тырмалаңдап жүрөбүз, чыгармачылык чыйыр жолдо 20 жылдан ашын болду. Ошол 20 жылдык дагы бир белгилеп аттым элем. Анан ошонун үстүнө мындай дагы бир белек болду. Анан мен айтар элем, көчөдө өзүмдүн баракчама да жазган муну сыйлыктарым менен айтам. Бул менин гана бул 20 жылдын ичинде силердин да салымыңар бар. Бул сыйлык. Себеби ошол биздин ар бир ырыбызды, ар бир чыгармабызды элге тартуулап, ошо экран аркылуу, радио аркылуу ошол мен бул сыйлыктын артында көп адам бар, көп адамдын эмгеги бар, көп адамдын кубанычы бар деп жазып атам. Ошол эле учурда бул сыйлыктын артында мен айылымдын аябай сүйүндү, мен мектебим сүйүндү, мугалимдерим сүйүндү, бир туугандарым сүйүндү, үй бүлөм сүйүндү, жердешлерим сүйүндү, кыскасы. Бул жерде устаттарым баары сүйүнүшүп атышат. Мына ар бир өзү эң башкысы баягы туруктуу көрөрмандарым. Кимге биринчи сүйүнүч айттыңыз? Же түз эфирден баары көрүп алып турбу? Түз эфирден көрүп алып тур. Мен өзүм көрсөткүчү эле баары мага скриншотко эле толтура кеш чалыптырып сюрприз кылайын десем деле мындай болбой калдыбы? Сүйүүчүдөн өзүңөн сураштым. өзүмө Сүйүнчүңдү ала кел деп. Анан эң башкысы мен ушул небени айткым келет. Ар бир ата эне баласы жакшы баягы өзүнүн кесибин таап кетсе, бул чоң ата эненин чоң кыялы да. Анан мен дагы ошо ата энем өзү көзү жок болсо дагы бул мен ата энемдин эң чоң кыялын аткардым. Себеби мен жаңы тамтың басып, же болбосо жаңы тилим чыгып ырдаган күндөн баштап мен ырчы болом деп чечкем да. Ошо күнүндөн баштап ата энемдин кыялын орундаттым да. Себеби деген алар башыман чоңойтуп. Алар мынтип эле койчу кичинекей кезинде. Мен балам чоңойгондо чоң ырчы болот деп эле койчу. Аталуу бала деп коет эмеспи? Ошол кыялын Кудайдын дарман менен Кудайымдын мындай жардамы менен бүгүнкү күнгө Ата эненин тилегин жараткан пардасы жок кабыл кылат дейт агай. Атаңдын назарында болгону кезинде ошол кишинин көкүрөгүндө бир ушундай сен бир чоң бийиктикке жетет деген бир үмүт тилеги болгон экен. Ошол орундалды. Ошол орундалды. Ошол кыял орундалды. Ошол мени сүйүндүрүп турду да, биртикке жашыдым албетте. Ошолор кичине көрүп койсо деле болмок деп, бирок эми Кудайдын буйругу экен. Жакшы, сизди эми сахнага чакыргыбыз келип жатат. Ыр дүйнө деген ырдагым келип атат. Ошо ыр дүйнө. Ошол ырдын чыгармачылыктары сизди коштоп турабыз бул жакта. Макул. Арзу агай, кел. Биз кандай кылалы? Жаныбыз көтөрөсө, рұқсат болсо. Кыргыз Республикасы эмгек сиңирген артисти Сезбек Искеналиевдин жакшы чыгарма ыр дүйнө, Ыр дүйнө аталыштагы чыгарма баарыбызга маанай тартууласын. Давалап
каалайбыз. Саржыбек айдын жакшылыгы сизге жуксун, эл артисти болуңуз буюрса. Эл баатырына чейин жеткиле. Барып алыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз программабызды улантабыз.